Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 25 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта аттуу сандар менен маселелерди, амалдарды иштейбиз. Татаал теңдемелерди чыгарабыз. Көп орундуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Анда окуу китебиндеги 1108 номерге көңүл буралы. Бул жерде бизге маселе берилген. Мектепке 2 сом 42 тыйындан 20, 3 сом 50 тыйындан 40 жана 2 сом 62 тыйындан 30 лампочка алып келишти. Бардык лампочкаларга канча акча төлөндү? Азыр биз маселенин кыскача шартын түзүшүбүз керек. Демек, биз 2 сом 42 тыйындан дегенди биз рим цифрасы менен 1 деп белгилеп алалы. Ал эми 3 сом 50 тыйындан дегенди экинчи деп белгилеп алалы. Ал эми 2 сом 62 тыйындан дегенди биз 3-чү рим цифрасы менен белгилейли. Демек, биринчиден 20, экинчиден 40, үчүнчүдөн 30 лампочка алып келишти. Демек, ушул 3 түрдүү лампочкаларга канча акча коротулду? Ошону силер табышыңар керек. Эми болсо 1109 номерге көңүл бурабыз. Бул жерде бизге теңдемелер берилген. Биринчи теңдеме менен үчүнчү теңдеме татаал теңдеме, ал эми экинчи менен төртүнчү жөнөкөй теңдемелер экен. Азыр мен силерге бир татаал теңдемени чыгарып көрсөтүп берейин. Анда биринчи теңдемени иштейли. Мен астына азыр жазайын. Демек, x көбөйтүлгөн 6 минус 600 барабар 72 деген эки амалдан турган теңдеме. Азыр биз бул жерден x көбөйтүлгөн 6-ны белгисиз деп алалы. Белгисиз деп алабыз. Демек, бул x. Ошондо бизде кемитүү амалында кемүүчү компонент белгисиз экен. Демек, биз барабардыктын сол жагына x көбөйтүлгөн 6-ны, башкача айтканда белгисиз сандын өзүн жазып алабыз. Ал эми оң жагына болсо эрежеге таянып, кемүүчү белгисиз болсо кемитүүчү менен айырманы кошобуз деген эрежени пайдаланып жазайын. Демек, 600 кошулган 72. Дагы эле барабардыктын сол тарабын өзүн жазабыз. Ал эми оң тарабындагы амалды аткарып коебуз. Демек, барабар 672. Эми теңдемебиз биздин жөнөкөй теңдемеге айланды. Демек, жөнөкөй теңдемени кандай иштесек, так ошондой эле азыр иштейбиз. Бул жерде биринчи көбөйтүүчү белгисиз болду. Демек, биринчи көбөйтүүчү белгисиз болсо, биз көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. X барабар 672 бөлүнгөн 6. Эми болсо биз теңдеменин тамырын таап коебуз. Демек, биздин теңдеменин тамыры 112ге барабар болду. Эми биз астын сызып текшеребиз. Башкача айтканда, тамганын ордуна теңдеменин тамырын коебуз. Демек, 112 көбөйтүлгөн 6 минус 600 барабар 72 деп жаздык. Эми биз барабардыктын сол тарабындагы амалдарды иштейбиз. 112-ни 6-га көбөйтсөк 672, андан 600-ды кемитсек 72. Демек, 72 барабар 72. Биздин теңдемебиз теңделди. Эми жообун жазабыз. Демек, жообу 112ге барабар болду. Силер калган теңдемелерди дагы так ушундай тартипте иштеп теңдеменин тамырын тапкыла. Азыр болсо 1110 геометриялык маселеге көңүл бурабыз. Узундуктары 4 см жана 12 см болгон эки кесинди сыз дейт. Биз эки кесинди сызалы. Биринчиси экинчисинен канча сантиметрге кыска дейт.
Демек, биз эки санды салыштырганда канчага чоң, канчага кичине экенин табыш үчүн биз чоңунан кичинесин кемитебиз. Демек, силер бул жерде 12ден 4-тү кемитип 8 сантиметрге кыска деп жазышыңар керек. Дагы бир суроо. Экинчиси биринчисинен канча эсе узун? Демек, эсе узун дегенде биз чоңун кичинесине бөлүп, демек 12-ни 4-кө бөлсөк 3. Демек, экинчиси биринчисинен 3 эсе узун деп геометриялык маселени чыгардык. Андан кийин окуу китебиндеги 1111 номердеги татаал туюнтмаларды силер өзүңөр амалдардын аткаруу тартибин коюп, анан астына айрым мамыча иштешиңер керек. Балдар, биз ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз бүгүн аттуу сандар менен маселелерди чыгардык, татаал теңдемелерди чыгардык, геометриялык маселелерди иштедик. Эми силерге тапшырма. Биз көптөн бери жөнөкөй туюнтмаларды иштей элекпиз. Силер номер 1 мисалдарды мамыча түрүндө жазып чыгарасыңар. Бул жерде силерге кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү амалдарына ар бирине 2ден мисал берилген. Силер ушул мисалдарды мамыча түрүндө жазып чыгарасыңар. Анда биз сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.